Кутман күн бизнес партнерлор дагы бир жолу бүгүн силерге мен кантип биз деген адамды фабрик компаниясына регистрация кылабыз или под кого кылсак деле болот, өзүбүзгө да кылса болот да. То есть менин астымдагы консультанттын астына кантип биз деген регистрация кылабыз. Например, регистрацияга киребиз. Регистрацияга киргенде, например, менин консультантымдын астына каттайм. Биз деген ошол консультанттын под кого кайсыга каттайбыз, ошонун регистрационный номерин жазабыз. Например, мен консультантыма каттайм, например деп коеюн. Анан загрузка болуп туруп эле биякта фамилия, имясы чыгат. Анан бул жактан, например, Канатбек кызы Нуржамал деп коеюн. Бул жакка дата рождениясын жазабыз. Женский пол, мобильный телефон, например, Россия деп коеюн. Россия, то есть например, бул жакка телефон номерин жазабыз. Номерин жазгандан кийин адрес, например, каякта жашайт ал. Весь мирди тандайсыздар. Анан, например, Россия, город Москва. Выбрать кыласыздар. Дом канча, например, 12. Улицасын кереги жок. Кодовое слово, например, өзүнүн атын жазып койсолор болот. Нуржамал деп жазып алабыз. Анан сохранить кылабыз. Сохранить кылганда далее өтөт, бир сыйра карап чыгасыздар. Эмнеси туура болгон жок, бүт баарын карап чыгып туруп, анан иненен чыгат да, бул жактачы. Далее кылганда иненен чыгат. Иненен жазасыздар жана ал уже эме болот. Фабрик компаниясына катталат. Анан ага ошол номерге, ошол консультанттын номерине логин, пароль барат. Анан жана код подтверждения. Анан подтвердите код подтверждения деп чыгат. Ошол код подтвержденияны бул жакка жазасыздар. Бул жакка жазып туруп, ал уже фабрик компаниясынын партнеру болот. Анан жанагы инененди кантип киргизет деген суроолор бар. Ошону айтып кетейин. Личные данныйга кирип туруп, документиге киребиз. Документиге киргенде, мынакей, добавить документ кылабыз. Указать гражданство эмес, а именно добавить документ кылабыз. Страна Россия, например. Номер документа, то есть иненени. Анан эмени кылабыз. Лицевой сторонасын киргизебиз. Сохранить басканда запись прошла успешно деп чыгат да. А если ушинтип кечке чыкпай атса, для данной страны иненен имеет другой формат десе, анда деген иненен туура эмес, либо фотону туура эмес киргизип алганды билдирет да. А если запись прошла успешно, окей дегенде, анда уже документи кирилди дегенди билдирет. А если сиздер даже инененин жазсаңыздар, регистрация болуп аткандачы, анда деген биз деген анда эмени копия документасын, то есть лицевой сторона, паспорттун лицевой сторонасын биз киргизген жокпуз. И биз каттагандан кийин биз добавить документ кылып койсок болот да. Если биз деген заказ кетирейин десек, анда копия сурайт. Копия документа каякта депчи. А биз деген ошо регистрация кылганда сразу код подтверждениянын бүт баарын подтвердить эткенде биз деген добавить документ кылсабыз. Анан добавить документ, запись прошла успешно дегенден кийин иненен киргизип уже сверим болуп калат.